Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөнүндөчү. Мына сиз аны кураторлук кылып эки жакка койдуңуз, ЭЭПке, анан чек арага. Куратор да бул туурабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул эки жактан куратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги эки маселени чечкен жок. ЭЭПтеги. Бул үчүнчү мамлекеттер деген унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду. Анан Россиядагы биздин мекендештер которгон акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан эки нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун дагы чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт. Эми Замирбек Марипбаевич, сиз айтып атасыз да, мен өз ыктыярым менен кеттим да. Эми өз ыктыяры менен кызматтан чейрек кетет, анан жашоодон да чейрек кетет да. Бул шаблон эсерден бери аткан. Эми сиздин кетишиңиздин негизги себеби бул бюджеттин киреше бөлүгүн аткарылышы себеп болдугу деп эсептейм. Бирок самое слабое звено сиз эмес, Разаков болчу.